кирип өзүнө жолугуп чыктык. Дарыларын бердик, жылуу кийимдерин бердик. Анан өзү жөтөлүп аттыр. Мына 2-3 күндөн бери аз болсо дарыларын берип, анан врачтарды чакыртабыз деди. Ошол. Кандай негиздеме менен кармалды врач аны? Ошол аскер прокурору, жанагы аскер прокурору. Ал ошол 2 күн ГКМБда камакта отуруп чыгыптыр. Ал ошо отуруп чыгып ошол тергөө менен келишим түзүп, мени чыгарасыңар, мен көрсөтмө берем деп Салянова мени буйрук берген дегендей көрсөтмө берди. Азыр ошол бир эле көрсөтмө, ошондо Салянова менен тигинин экөөнүн көрсөтмөлөрү бири-бирине каршы келет. Анан бирок кимисники туура айтып атат деген ал бир тараптуу болуп калган болбойт. Ошондуктан ошол тергөө кылыптыр. Эртең саат 3-тө сотто башкаруу чарасы каралат экен. Ошону ыстактадык. Эртең 3-тө башкаруу чарасы каралат. Анан калганы тергөөнүн купуя сыры деп ошол. Азыр учурда жактоочусу жанында. Жактоочусу кийимин берди, дарыларын берди. Эртең менен доктор чакырып беребиз деди. Ошол анан эртең 3-тө 1-Май район сотунда башкаруу чарасы каралат. Муну кандай балап атасыздар эми Анан сиздер? биз Айда Женишбековнан кичинекей ымыркай кызы бар. Ошол жагдайды эске алып, башка жагдайларды эске алып, ошол үй камагына чыгаруу жөнүндө өтүнүчтү адвокатта кайрылат. Сот кандай чечим чыгарарын эртең ушу баарыбыз көрөбүз. Макул, рахмат.